Bismillahirrahmanirrahim. Mейірімдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болгон болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү темабыз бирөөнүн айыбын жашыруу. Мурун биз мына ушундай укчу элек, аял заты ушакка жакыныраак, бирөөнүн айыбын ачканга уста деп көп укчу элек. Бүгүнкү күндө аялдар тескерисинче болуп, эркектер көбүнчө бирөөнүн артынан түшүп, айыбын ачып, мындай ушак менен алектенип калгансыбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде ким бирөөнүн айыбын жашырса, Аллах Таала кыямат күнү ал ошол жашырган адамдын айыбын жашырып коет деп. Бүгүнкү күндө biz мына ушул хадиске тетири мамиле кылгандай болуп атабыз. Бул дүйнөдө бирөөлөрдүн айыбын ачып, акыретте өзүбүздүн айыбыбызды дагы ачкыбыз келип атабы. Бул айып ачуу дегенде көпчүлүгү күнөө иштер болсо дагы айыбын ачпаш керек дегенди түшүнүп алат. Жок, бүгүнкү күндө баягы уяттуу тасмаларды тартып, мисалы, кээ бир адамдардын төшөгүнө чейин кирип барышып атат. Мына ушул нерсе, урматтуу туугандар, Аллах Таала харам кылган нерсе. Бул нерсени элге ашкере кылып эмне кыласыз, мисалы? Эмне сизге пайда алып келет? Мына ушул нерсени ойлонушубуз керек. Эгерде сиз бирөөнүн айыбын ачтыңызбы, эртең сиздин дагы айыбыңыз ачылат. Бирөөгө жала жаптыңызбы, эртең сиз өлгөнгө чейин бирөө сиздеге жала жауып, анан өлөсүз. Бул жазылбаган мыйзам бул. Ошондуктан бирөөнүн айыбын ачуудан мурда бир ойлоп көрөлү. Ошол нерсе өзүмө келсе кандай болот деп. Азыркы учурда көпчүлүк эле инсандар мына мисал менен түшүндүрсө көбүрөөк түшүнөт да. Мен буга бир мисал келтирейин. Мектепти бүткөндө 10 жыл болгон достор, классташтар, мугалимдер менен чогуу бир олтуруп калыптыр. Мындайча айтканда 10 жылдыкта олтуруп калышыптыр. Анан арасынан бир жигит: эжеке деп мугалимине кайрылып атат дейт. Сиз мени тааныдыңызбы деп. Анан жанагы эжекеси: жок, тааныган жокмун дейт. Мен жанагы класста бир досумдун саатын урдап алган жигит мен болом дейт. Жок, тааныган жокмун дейт. Мен ошол саатты урдаганда тиги урдаткан адам ыйлап, саатым жоголду деп ыйлап атканда сиз мени тинтип баягы чөнтөгүмөн карайып алат деп, баарына уят кылса керек деп коркуп турган учурда сиз баарыбызды чыгарып, дубалды каратып, көзүбүздү жумдуруп, баарыбыздын чөнтөгүбүзгө колуңузду салып, ошол саатты издеп калдыңыз эле. Ошондо менин чөнтөгүмдөн саатты алып, ошол урдалган саатты, анан башкаларды дагы ар бирин текшерип анан өткөн элеңиз: ошол балам мен болом, ошол саатты мен урдагам дейт. Анан тиги мугалим: жок, анда мен сен экенин билген эмесмин. Мен ошол чөнтөккө колду салып, саатты карап аткан учурда дагы мен өзүм көзүмдү жумуп алган элем дейт. Көрдүңүзбү? Бул деген сөз жанагы окуучусунун уур экенин билгиси келген эмес мугалим. Мындайча айтканда, ошол нерсени билип калганда, ал кийин өмүрү өткүчө ошол баланы уур катары сезип, ойлоп жүрөт эле да. Ошондуктан ал айыбын жашырып койду. Ошол ким экенин билбей калды. Демек өзүнүн жашоосу дагы, тиги баланын жашоосу дагы мындай жакшы жашоо деп өттү да. Мындайча айтканда кысылуу болгон жок. Ал жерде 30 окуучу боло турган болсо, ошолордун ар биринин чөнтөгүнөн, мындайча айтканда, кимдин чөнтөгүнөн чыкканын билбей калган эч ким. Анан акырын алып саатын берген. Көрдүңүзбү? Ал 10 жылдан кийин өзү айыбын ашкере кылып атат, бирок мугалим, чыныгы мугалим ошол айыбын жашырып атат. Бүгүнкү күндө дагы сиз мына ушуга окшогон айыптарды, мына ушуга окшогон нерселерди жашырып койгон болсоңуз, Кудай Таала эртең сизге кыямат күндө Адам атадан баштап кыямат күнгө чейинки мусулмандардын арасында сиздин айыбыңызды жашырып койгон болсо, мына сиздин утушуңуз болот. Демек туугандар, бирөөнүн айыбын ачканга шашпаңыз.
өзүңүздүн айыбыңызды ашкере кылып алуудан коркуңуз. Бирөөнүн айыбын ачсаңыз, сиз билиңиз, менин дагы айыбым мына ушундай ачылат деп. Келиңиздер, бул нерсеге бөгөт коелу.